Мессини жеңилүүдөн сактап калган 38 жаштагы Оскар Альфредо Устари гари алды. Оба достор, 15 июнда биздин саат менен таңкы 6:00 Америкада клубтар аралык дүйнө чемпионаты старт алды. Анда үй аталган Месси башталыгындагы Интер Майами А тайпасында алгачкы оюнун Аль-Ахли Каир менен өткөрдү. Оюн 0-0 эсеби менен аяктады. Албетте, коноктор 43-мүнөттө пенальти тебүүгө мүмкүнчүлүк алып, аны тилекке каршы Махмуд Хасан голго айландыра алган жок. Тескерисинче, Интер Майами клубунда дем күч берген Оскар Альфредо Устари гари алды. Пенальтини кайтарып клубуна ишенимди алып келди. Ошентсе дагы Майамилик команданын иши биринчи бөлүмдө такыр жүрүшкөн жок. Экинчи бөлүмгө өзгөчө маанада түшкөн Лео Месси достору кооптуу учурларды арты-артынан жаратып жатты. Алардын бири албетте Мессинин стандартты кабылдан тепкен тобу болду. Бирок ал дагы дарбаза устунун жанынан өтүп кетти. Натыйжада оюн 0-0 эсеби менен жыйынтыкталды. Ал эми Майами машыктыруучусу Хавьер Маскерано оюн тууралуу. Албетте, мен оюнга ыраазымын. Биздин оюн алгачкы бөлүмдө такыр жүрүшпөй калды. Бирок экинчи бөлүмдө толук кандуу оюндугун колубузга алдык. Ошентсе дагы өз мүмкүнчүлүктөрүбүздү голго айландыра алган жокпуз. Бул оюн жакшы болду. Эми кийинкисине даярдык көрөбүз деп билдирет Маскерано. Эскерте кетсек, Интер Майами А тайпасында орун алып, Порту, Аль-Ахли Каир жана ошондой эле бразилиялык Палмейрас менен ойношот. Экинчи оюн 19 июнь түнү Португалиянын Портусуна каршы ойнолуп барышат. Сиздин оюңузча Месси баштаган Интер Майами Портуну жеңе алабы? Анан дагы достор, бул турнир тууралуу сураган инсандар көп экен. Ошол тууралуу кыскача маалымат айтып өтөлү. Бул 2025 жылдагы FIFA клубтар аралык дүйнө чемпионаты тарыхтагы эң ири жаңыланган форматтагы турнир. Анда жалпылай 32 команда катышып, 8 топко бөлүнгөн. Ар бир команда тайпалык баскычта 3төн оюн өткөрүп, күчтүү алдыңкы топ 2 команда кийинки баскычка жолдомо алышат. Албетте, бул жакта Реал Мадрид, Бавария Мюнхен, Ювентус, Атлетико Мадрид, Манчестер Сити сыңарындай атактуу клубтар дагы катышат. Жалпы Европадан 12, Түштүк Америкадан 6, Түндүк Америка, Азия, Африкадан 4+4 команда. Ошондой эле Америкадан үй катары Интер Майами катышат. Жалпы байге фонду $1 миллиард түзөт. Албетте, бул суммалар ар бир командаларга жана алардын басып жеткен этаптарына карата бөлүнүп берилет. Тайпалык этапта утканы үчүн бир команда $2 миллион, тең чыккандыгы үчүн $1 миллион алышат. Ал эми 1-8 финалга чыккан командалар $7,5 миллион, чейрек финалга аттангандар $13 миллион, жарым финалга чейин жетип келгендер $21 миллион алса, финалга чыгып, бирок жеңилген команда $30 миллион, ал эми чемпион болгон командага плюс $40 миллион алышат. Сиздин оюңузча бул чемпионатты ким жеңиши мүмкүн? Анан дагы негизги жагдай Барселона, Ливерпуль, Арсенал сыяктуулар бул турнирге катыша албайт экен. Мен себебин билбейм. Билгендер болсо албетте комменттерден күтүп каламын.